Жасмин Маратова үчүн быйылкы окуу жылы өзгөчө башталды. Жайкы эс алуудан келгенде мектебинин жаңырып калганын көрүп абдан кубанганын айтат. Имаратты эле эмес, эмеректер дагы жакшырып, билим уянын тегерек чети оңдолгон. 1-сентябрда мектепке келгенде баары жаңырыптыр, баарыбыз кубандык. Мурда башкача болчу, мурунда эски болчу, азыр баары жаңырыптыр, доска, парталар. Номер 82 мектеп 3 блоктон турат. Бул имаратта башталгыч класс билим алат. Пайдаланууга берилгенден бери биринчи жолу толук реконструкцияланды. 96-жылдан бери бул башталгыч классыбызда азыр 2000ге жакын окуучу окуйт. 3 эсе нормадан ашык балдарыбыздын саны. 96-жылдан бери ремонт болгон эмес, абдан оор абалда окуган балдарыбыз. Кышкысын бир аз суук болчу, абаландыруу вентиляция системасы жакшы иштеш эмес, жарыктандыруусу дагы көңүртүрөөк болчу. Акыркы жылдары билим берүү тармагын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын мугалимдер белгилешет. Эмгек акылардын жогорулашы менен бирге мектеп имараттарын жакшыртуу аракети күч. Мурда абдан аз алчыбыз, азыр жакшы, 2 эсе көтөрүлдү. Президентибиз Садыр Жапаровго биз абдан ыраазыбыз. Рахмат, ушундай билим берүүнү бизди дагы четке какпай, четте калтырбай, бизди ушинтип айлык маянабызды көтөрүп, билим берүүнү алдыга жылдырып жатканына терең ыраазычылык билдиребиз. Президенттин тапшырмасы менен Ордо калаада курулуп жаткан 15 мектептен тышкары мэриянын казынасынан жана кошумча каржы булактарын табуу менен билим берүү имараттары оңдолууда. Мунун баары Бишкектеги мектеп жетишсиздигин жоюуга болгон аракет. За счет средств Аристин жана Лелин районунун жергиликтүү бюджетинин эсебинен 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Буга мектептин имараты оңдолду. Быйыл Бишкектеги эле билим берүү имараттарын жакшыртууга 100 миллион сомдон ашуун каралган. Бул бир гана капиталдык курулуш башкармалыгынын линиясы менен, анын ичинде эшик терезелерин жаңыртуу, жылытуу системаларын алмаштыруу сыяктуу жумуштар да камтылган. Республикада 2340 мектеп бар, аларда 1 миллион 300 миңден ашуун окуучу окуйт. Өлкөдө 82.724 мугалим эмгектенет. Билим берүү имараттарын жакшыртуу аракети аймактарда дагы күч. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.